Бүгін 22 апрелде Талас шаарында катуу жамгыр жаап мөндүргө айланды. Жаан кечки саат 5-тен 5 мүнөт өткөндө башталган. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматына караганда мөндүр жарым саатка созулду. Мөндүрдүн кесепетинен Талас шаарындагы айрым тургундардын короо сарайларын жана эшигинин алдын суу каптады. Бул бүгүнкү кечки саат 7-ден 10 мүнөт өткөндөгү абал. Талас шаарында катуу жааган жаандын кесепети тоогурчак айланып, учурда шаар тургундары королорундагы сууларын ташып чыгарып үлгүрүшпөй атат. Табигый кырсыктын кесепетин жоюуга Талас шаарындагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери киришти. Куткаруучулар чакыруу түшкөн үйлөргө барып, мөндүр жана сууларды сыртка сузуп чыгарышты. Бирок колдун күчү ишти арбыта алган жок. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн суу соруучу техникасы дагы бир самга иштебей, короолоруна суу толгон тургундарды кыжырлантты. Бир аздан кийин суу соруучу аппарат иштеп, куткаруучулар турак үйлөргө кирип, сууларын сыртка сордурушту. Талас шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү кырсыктын кесепетин жоюунун аракетинде. 5:30 чамаларында ошо катуу жаан жаап, анан тоогурчак айланды. Ушул Талас шаарынын борборунан өйдөңкү жак бетинде ушу тоогурчактын аябай ушундай көбүрөөк жааганы аныкталды. Азыркы күндө жарандык коргоонуу комиссиясы жерлеринде изилдөө иштерин жүргүзүп, ушинтип үйлөрүнүн эшин алымдарында ушундай сууга толуп, көлчүккө толуп, тоогурчакка толгон үйлөрдү тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Мындай тоогурчак катталып жүрүштү. Эми жылда тоогурчак, шамал ушу Талас шаарында ушу шамал, тоогурчак, катуу жаан катталып жүрөт жылда. Быйылкы жылда ушул бул деле катталып жүрүн нерсе. Анан канча үй жабыркады? Азыр ошо жабыркаган боюнча аныкталууда. Ушу жарандык короо комиссиясы жеринде изилдөө иштерин жүргүзүп, азыркы күндө заявкалар да түшүп атат. Баарын кыдырып жетчү элекпиз. Бул негизи ар бир жарандын үйүнө айшыналында арыктары бардыгы салынган, курчалган жакшынакай типтүү түрдө болгондо, бул тоогурчактын суулары өзүнүн угу менен ушу арыктар менен агып тынч абалда өтмөк. Азыр үйлөрүн каттагандар боюнча дагы арыздар түшүп атат. Эми бардык эле азыркы күндө баягы катуу жаан жааганына байланыштуу, тоогурчак айланып кеткенине байланыштуу бардыгы кабарлашып атат. Үйүм каттап кетти деп, үйүн каптабай эле бардыгын эшин алдарын каптап атат. Анчалык үйдү каптай турган деңгээлде жааган жок. Мунун сайлары бар, толгондагы арты көстөтүп, үйдүн комнаталарын ар бирин бар. Бирок мөндүрдүн кесепетинен бир канча шаар тургундарынын үйлөрү жараксыз абалга келгендиги жеринде көрүнүп турду. Талайбек Шамурзаев Талас шаарындагы мурдагы Телман, азыркы Алангөзөв көчөсүндө жашайт. Катуу жааган мөндүрдөн улам тамынын чатырынан суу түшүп, бөлмөлөрүнүн шыптары урап түшкөн. Шаар тургуну үйүндөгү эмеректерин сыртка ташып, убара тартып жатат. Биздин көзүбүзчө киргенде эле башталды. Тарып туруп, тоягы түшүп, биягы түшүп, дагы жакшы светтерди автоматтан өчүрүп, ошодон улам замыкание болбой, жакшы потолоктор түштү. Эми буга билбейм, эми канча деген каражат керек, ремонт керек. Муну өкмөт тараптан жардам болобу, болбойбу, болбосо өзүбүз деле кылабыз, бирок эми муну табигаттын эмеси да. Чатыр бекем, ал эми бул проблема, бул проблема. Если чердактар шифрдан болчу болсо, соседтердики соо болмок. Соседтерди мына азыр кирип чыккыла эми. Жалаң эле менин үйүм эмес, коңшу колоңдордун барында. Бүт. Ушул райондун полный болсо керек эми. Башка ягы соо болсо, ушул райондо ушундай болду көрүндү. Бул кайсы көчө болуп калат? Телман, Алангөзова да эми. Алангөзова менен Нуржанова, ушул район болсо керек основном. Эми муну коңшулардыкында кирип карап тартып чыккыла эми. Бул эси шифрдан болсо, бул бир эле үйдө болот да. Коңшулардын баарынын шифрынан нарушение болуп туруп, нарушение жок берде. Шифрдин сайы тоогурчак болгондагы, толгондагы үстүнөн кайра катуу жамгыр арттуу көздөй кирген да. Булар уже солкулдап эле тур, эми бул түшкөн бойдо калган аман калбайт, калган деле уже кырып түшүрүшкө туура келет деп. Түшөт мына, минтип кол тийсе эле кеткен тур мына. Мына салаңдап тур. Табигый кырсыктан жабыр тарткандар көп болду. Шаар тургуну Мирбек Эсеналиев дагы ушул аймакта жашайт. Кечки саат 20:30 шаар тургунунун абалы ушундай. Мөндүрдүн кесепетинен эшигинин алдына суу толгон.
Суу тургундун турак үйүн каптаган, бөлмөлөрүнүн шыптары түшкөн. Шаар тургуну бул абалга тынчсызданып өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө бир нече ирет кайрылгандыгын айтат. Бирок жардам болгон эмес. Сууну ташып чыгып, абалды жөнгө салууга жабырлануучунун чамасы жетпей жатат. Маяка чейин кирип кеттим, но суунун эмелери турбай, коридордун ичине чейин кирип кеттим. Мен кирип, кайта чыктым, кайта чыксам былчылап суу болуп калдым, кайта которуп кийимди. Анан келип чырылып эмчеси көрдүм. Барсам, азыр байке барат деди. Кайта келдим, кайта чыгарып отурдум, улуу балам да айыл болчу. Анда чакырдым, экинчи балам да үйдөн келинчек экөө былчылап суу болгондон чыга албай калды. Ал эмес мен бутум какшап кетти суу кечкенден. Анан балам келди, экөөбүз чыгарып аттык, ошону мен суунда сарып калды. Эмчеси анан кайта да бардым. Экинчи жолу барып келдим да. Байкелер, мынакей үйүмө кирип кетти суу. Келип бир жардам берип койгула. Үйүм кулап калса азыр эме болбойт. Тигүү деп шарттын баарын айттым. Айтсам, байке азыр барат, аркаңардан барат деген. Жок али, дагы эле жок болуп атат. Жардам мамлекеттен жардам эметебиз, сурайбыз. Мен деле өзүм деле тыйкан чарба, кара жумушта иштеген эле баламын. Белгилей кетсек, катуу жааган жаан бүгүн Талас шаарынын борбордук бөлүгүндө катталып, бир катар шаар тургундарынын турак үйлөрүнүн шыптарын жана дубалдарын жараксыз кылды. Жабыр тарткандардын көпчүлүгү үйлөрүн камсыздандырган эмес. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.